Караколдогу мектеп-интернат 477 миллион сомго жаңыланууда. Ысык-Көл облусундагы Токтогул Сатылганов атындагы облустук мектеп-интернат толук капиталдык оңдоодон өтүп жатат. Долбоор республикалык бюджеттен каржыланып, жалпы баасы 477 миллион сомду түзөт. Маалыматка ылайык, учурда объектти демонтаж иштери аяктап, чатыр жабуу жана ички шыбак иштерин жүргүзүү уланууда. Мектеп-интернаттын жалпы аянты 10.650 чарчы метр болуп, 3 корпустан турат. Имарат 1963 жылы 800 орунга ылайыкталып курулган жана ошондон бери биринчи жолу ири капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. Оңдоо иштеринин алкагында имараттын ички жана сырткы көрүнүшү толук жаңыланат, инженердик тармактар заманбап системаларга алмаштырылат, окуу класстары, компьютердик кабинет жана жыйындар залы жаңы талаптарга ылайык жабдылат. Долбоор курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги тарабынан көзөмөлдөнүүдө. Депутат жаш кыздар дем салуу учурунда ыдыкка кабылып жатканын айтты. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева аймактарда жаш кыздар дем салуу учурунда ыдыкка кабылып жатканын билдирди. Жыйында эл өкүлү жаш кыздарды андай жерлерге жалгыз жибербөө керектиги белгиледи. Аймактарда дем салуу деген нерсе бар. Мен жергиликтүү кеңештин депутаттарына кайрылат элем. Аялдарды, өзгөчө жаш, бойго жете элек кыздарды андай жерлерге жалгыз жөнөтпөңүздөр. Мага аймактагы мырзалар кайрылды. Ошондой туура эмес учурлар катталып жатыптыр. Дем салабыз деген шылтоо менен андай жаман иштерге баргандар бар. Муну көзөмөлгө алуу керек. Аялдардын, кыздардын коопсуздугу мамлекетке деле керек, деди депутат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Барда токмоктолгонун айткан кыз. Ошто кылдат тергөөнү талап кылган окуя катталды. Ош шаардык милициясы токмоктолгонун айтып, президенттен үй сураган 28 жаштагы кыздын окуясы боюнча маалымат таратты. Маалыматка караганда, курбу кыздар 19 майга караган түнү Энесай ресто барында спирт ичимдигин ичишип, 9000 сом карыз болуп калышкан. Бирок алар акчаны төлөбөстөн ызы-чуу салышкан. Мындан улам күзөтчүлөр курбуларды бардан чыгарып коюшкан. Арыздануучу ресто бардын имаратынын алдындагы жолго жатып алган. Түнкү саат 3:20 агай бир кыз келген. Ал сүйлөп баштаганда жолдо жатканы аны тээп жиберген. Ага жооп кылган кыз арыздатуучуну бетке тепкен. Мунун баары баштан аяк видео байкоого түшүп калган. Деген менен 28 жаштагы кыз милицияга күзөтчүлөр уруганын айтып кайрылган. Текшерүү иштери башталып, арыз ээси жана күбөлөр суракка алынышкан. Кызга карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Шайырбек Ташиевдин камактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайырбек Ташиевдин камактагы мөөнөтү 16 июлга чейин узартылды. Маалыматты Бишкектин 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы ырастады. Айтылгандай, райондук сот мындай чечимди 15 майда кабыл алган. Ташиев кылмыш жаза кодекстин коррупция беренеси менен айыпталууда. Эске салсак, Шайырбек Ташиев быйыл 13 мартта Ички иштер министрлигине сурак бергенден бир күн өтүп, БШК аны мандатынан ажыраткан. 25 март күнү ал кайрадан сурак берген. 1 апрелде Ички иштер министрлиги аны кармалганын кабарлаган. Салык кызматы УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев жана анын жакындарынын Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасынын кирешелерине ээлик кылып келишкени тууралуу коррупциялык схемаларды ачыктаган иликтөө чыгарган. Ички иштер министрлиги бул боюнча кылмыш ишин козгогон. Булак Супер Кежи.
Иран АКШ жана Израилге катуу эскертүү берди. Ираннын ислам революциясынын сакчылар корпусу АКШ жана Израиль Иранга кайрадан кол салса, согуш жакынкы чыгыштын чегинен чыгып кетерин билдирди. Бул тууралуу Фарс агенттиги маалымдады. Ираннын билдирүүсүндө АКШ менен Израиль дүйнөдөгү эң кымбат жана күчтүү эки армиянын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп чабуул жасаганына карабастан, Иран өзүнүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланбаганы айтылган. Эгерде кол салуу кайталанса, бул жолу аймактык согуш чөлкөмдүн чегинен чыгып кетет деп белгиленген билдирүүдө. Ошондой эле Иран тарап Иран эли согуштун эли экенин айтып, өз күчүн социалдык тармактардагы билдирүүлөр менен эмес, согуш талаасында көрсөтүүгө даяр экенин кошумчалады. Буга чейин Иранын тышкы иштер министри Аббас Аракчи АКШ аймактагы согушту кайра жандандырса, Тегеран Вашингтон үчүн көптөгөн сюрприздерди даярдай турганын билдирди.